24-июнда Токмок шаарынын мэри баш болуп, 4 адам камакка алынгандыгы белгилүү болду. Арадан бир жума өтпөй Кара Балта шаарынын мэри да камалды. Ал эми 4-июлда Шопоков шаарынын кала башчысынын кармалгандыгы тууралуу расмий маалымдалды. 3 мэрге тең коррупция беренеси боюнча айып тагылды. Камалган кала башчылары тууралуу эмнелер белгилүү? Алдыда айтып беребиз. Сиз Чекит медианы көрүп атасыз. 24-июнда УКМК төрагасы Камчыбек Ташиевдин буйругу менен Токмоктун мэри Максат Нусувалиев, муниципалдык менчик башкармалыгынын жетекчиси, техникалык көзөмөл боюнча Адис жана Алкадыр Сантек-сервис ишканасынын башчысы камакка алынды. Аларга кылмыш жаза кодексинин коррупция беренеси менен айып тагылды. 41 жаштагы Максат Нусувалиев бул кызматка 2023-жылдын май айында келген. Ал мурдагы мэр Урмат Самаевдин ордуна Токмок шаарынын мэри болуп дайындалган. Нусувалиев буга чейин мамлекеттик кызматтарда иштеп келген. 2012-2013 жылдары Каржы министрлигинин 1-Май райондук казыналык башкармалыгынын башкы адиси. 2013-2015 жылдары Обмат сервис жоопкерчилиги чектелген коомунун директорунун орун басары болгон. Аталган компания курулуш иштери менен алектенет. Ишкананын жетекчиси жана негиздөөчүсү катары Нусувалиев Орозбек Токталиевич көрсөтүлгөн. Максат Нусувалиев 2015 жылдан тарта 5 жыл бою эмгек жана социалдык өнүгүү министрлигинде бир нече кызматты аркалап келген. Ал эми 2020-2022 жылдары Бишкек шаарынын 1-Май районунун акими, андан соң шаардык транспорт башкармалыгынын жетекчиси болуп иштеген. 2023 жылы Токмок шаарына мэр болуп дайындалып, ушул жылдын 25-июнунда президенттин жарлыгы менен кызматынан кол жууган. Токмок шаарынын мэри болуп турган кезде жогорку кеңештин депутаты Эрулан Кокулов менен болгон чырык коомчулуктун эсинде. 2024 жылдын сентябрь айында депутат менен пикир келишпестик спорт мектебинин ремонтунун сапатына байланыштуу болгон. Мен сизди суроого жооп берсин деп чакырдым. Мен сизди суроого жооп берип атам. Сиз суроону укпай кетип калдыңыз. Жалтан берсе найдете тутасыз, найдете тутасыз. Ты найдешь. Бул тууралуу Нусувалиев журналисттерге берген маегинде Кокуловду таракан кууган блогер деп атаган жайы бар. Эми ачык эле айтып берейин, таракан кубалап жүрүп, баягы депутат болгон киши мен билимиме, по-моему, мындай баа бере албайт да. Баа бербеш керек да. 2024 жылдын июль айында Токмок шаары тууралуу даярдалган сюжетте каладагы канализация, таза суу маселелери жана контрабандалык жол менен келген күйүүчү майлардын эркин сатылышы тууралуу айтылган. Нусувалиев журналисттерге берген маегинде муниципалитет тарабынан жүргүзүлүп аткан иштерди тизмектеп берген. Ал кичи райондордо автобустар ишке киргенин, жеке менчикке мыйзамсыз өтүп кеткен аялдамаларды кайтаруу жолун караштырып жатканын жана борбордук базарды тартипке келтирүү аракетин көрүп атканын жар салган. Даже маршруток в верхней части не было. Ну а сейчас вот нижняя часть, она охвачена маршрутками, микроавтобусами. Они нижнюю часть как охватывали, так они сейчас работают. А вот микрорайоны мы обеспечили автобусами. Сейчас идет работа по возврату вот этих остановочных комплексов. Ранее, ну, в 90-е годы мы поднимали, вот если конкретно этот объект брать, в 90-е годы был выдан в аренду, потом каким-то образом его в частную собственность вывели, и сегодня он находится в частной собственности. Сейчас ведется работа по обжалованию этих решений в суде, и будем возвращать эти объекты и приводить в соответствие. Ну, соответствие, придание надлежащего вида городского, мы приводим в порядок входную группу центрального нашего рынка. 23 июнда Токмок шаарынын активисттери жаңы салынып жаткан парктын сапатына нааразычылык билдирип кайрылуу жасаган. Мындан тышкары шаардык спорт мектебинде капиталдык оңдоо иштери 1 жылдан ашык убакыттан бери бүтпөй атканын айтып чыгышкан. Алар президентке жана УКМК башчысына кайрылып, Токмоктогу абалды келип, өз көзү менен көрүп кетүүнү жана тиешелүү чараларды көрүүнү өтүнгөн. Ал эми 30 июнда УКМК төрагасы Камчыбек Ташиев Жалал-Абадка барган сапарында Токмок жана Кара Балта шаарларына 1 миллиард сомдон бөлүнгөнүн, бирок жыйынтык болбогонун айтып чыккан. Өткөн жылы Токмок шаарына президентибиз өзү поручение берип 1 миллиард акча бөлүп бергенбиз. Кече күнү биз текшерип барсак, алдарында жок акча. Кылган иши жок. Кылдым деген, жасадым деген бир эле ишти паркына барып көрдүм эле, парк деген тим эле укмуш ушундай бир мышык ыйлагадай акыбалда турат. Шаар болсо талкаланып жатат. Эч кандай бир же гүлү жок, же баардыгы куурап,
же жолу жок, же башкасы жок, ушундай эме болуп кеткен. 30 июнда Кара Балта шаарынын мэри жана мэриянын жол курулуш башкармалыгы ишканасынын жетекчиси кармалган. УКМК кызматы ага коррупциялык факт боюнча кылмыш ишин козгогон. Расмий маалыматта айрым блогерлер тарабынан акчалай сыйлык алуу үчүн чагымчыл аракеттерди уюштуруу жана УКМК кызматкерлерин опуз алуу аракеттери катталганы айтылат. Бишкек шаардык Октябрь райондук сотунун чечиминин негизинде Плаза аткаруучу ишканасынын жетекчиси жана блогерлер УКМКнын убактылуу кармоочу жайына киргизилген. Мэриянын кызмат адамдары материалдык пайда табуу максатында Кытайдан чыгарылган 17 автобусту жогорулатылган баада сатып алышканы расмий кабарланды. Автобустарды сатып алуу мамлекеттик бюджетке 17 миллион сомдон ашык зыян келтирилгендиги кошумчаланган. 39 жаштагы Мирлан Жекшенов өткөн жылдын апрель айында президенттин жарлыгы менен Кара Балта шаарынын мэри болуп дайындалган. Ал 2009-2011 жылдары Исхак Разаков атындагы Кыргыз мамлекеттик техникалык университетинде окутуучу болгон. 2016-2022 жылдары Жаңы Жер айылдык кеңешинин депутаты, айыл өкмөтү болуп иштеп келген. 2024 жылдын июль айында журналисттер Кара Балта шаары тууралуу сюжет даярдап, каладагы базардын тегерегиндеги унааларды башаламан токтолушу, жол эрежелеринин бузулушу, көчө иттеринин көбөйүшү тууралуу айтып чыгышкан. Анда жергиликтүү бийликтин бул көйгөйлөрдү чечпей атканы да кошумчаланат. Ал эми кала башчы Борбордук базардагы мыйзамсыз берилип келген соода орундарын тартипке келтирип атканын, тротуарга чыгып кеткен курулуштар жөнгө салынгандыгын жана жаңы соода орундары салынып атканын айтып берген. Өз негизи бул жумуш бир жылдан бери болуп атат. Биз 100дөн ашык жанагы павильондорду, комокторду алдык. Ал иштеткен адамдар көпчүлүгү биздин бюджетке эч кандай акча төлөгөн эмес. Кандайдыр бир жолдор менен убагында коюлуп калган да. Эч кандай архитектуралык көрүнүшү жок. Жолдун боюнда, тем более Бишкек-Ташкент жолу. Казакстан стратегический трасса. Стратегиялык мааниси чоң трасса. Ошондуктан биз ал жерде тартипти орнотолук деп баардыгын демонтаждадык. Азыр дагы кичине жумуштар бар. Анан ошол жеке ишкерлер сурангандыктан биз макул болуп, биз муниципалитет 79 павильон курдук азыр. Аукцион менен ошол эле ишкерлерге ижарага беребиз. Анын баардыгы биздин бюджетке түшөт. 4 июлда дагы бир мэр коррупция беренеси менен айыпталып камалгандыгы тууралуу маалымат тарады. Шопоков мэрине жана инвестицияларды тартуу жана мамлекеттик сатуу алуулар боюнча башка адисине, товар жеткирүү жана кызмат көрсөтүү боюнча мамлекеттик сатуу алуу жол жоболорун жүргүзүүдө коррупция фактысы менен кылмыш иши козголгон. 2023 жылдан бүгүнкү күнгө чейин мэрия товарларды жана материалдарды сатып алуу боюнча тендерлерди өткөрүп, Универсал сервис жана Матумба компанияларын жеңүүчү деп тапканы айтылат. Аталган компаниялардын жетекчилери аткаминерлердин классташтарына катталганы, бюджеттик каражаттар мыйзамсыз чыгарылып кеткени айтылат. Аудиттин жыйынтыгында республикалык бюджетке келтирилген зыян 9 миллион сомдон ашык деп эсептелген. Ошондой эле Шопоков шаарынын мэри кызматтык абалынан кыянаттык менен пайдаланып, жакын тууганын айдоочу кылып дайындаганы маалымдалган. Ал мындан тышкары Шопоков унаа муниципалдык ишканасында дагы айдоочу болуп иштеп, эки жерден эмгек акы алып жүргөндүгү айтылат. Нурадил Станов 42 жашта. Ал 2023 жылдын декабрь айында Шопоков шаарына мэр болуп дайындалган. Ачык булактарда Станов Сокулук районуна караштуу Гаврилов айылынын айыл өкмөтү болуп иштеп келгени айтылат. Юриспруденция жана менеджмент тармагында билим алганы тууралуу маалымат бар. Instagram социалдык тармагында Нурадил Станов деген ат менен катталган колдонуучу анчейин активдүү эмес. Бул аккаунттун баракчасына ушул жылдын 1-майында алгачкы пост жарыяланган. Анда Шопоков шаарында жаңы отургучтар жана селкинчектер орноштурулуп, эки чакан футбол талаасынын курулуш иштери башталгандыгы тууралуу маалымдалат. УКМК ушул сыяктуу фактыларды аныктоо боюнча кошумча тергөө ыкчам иш-чараларды жүргүзүп атканын маалымдады. Кала башчыларына карата кылмыш иштери ушуну менен эле токтолобу же дагы уланышы мүмкүнбү? Коррупция беренеси менен дагы кимдер айыпталышы мүмкүн? Пикир калтырыңыз. Сиздер менен мен Тумар болдум. Көрүшкөнчө.